Biz kançaga çeyин жүгүрөбүз? Biz эмне одан бакыттан карыз сурап атабызбы? Эгерде мамлекет ушул баланын ушул укугун, биздин укукту корубаса, ооба, biz ушул ишти жасайбыз. Ошолор барып арыздансın. Biz 100дөз, олар 20 болсо biz 100 адамбыз. Бүгүн Ош шаардык сотунун алдында өлкөнүн түштүк аймагынын тургундары Эслайн коммерциялык эмес турак жай кооперативине нараазычылык билдирип чыгышты. Чогулгандар аталган кооператив убадалаган үйгө жетпей материалдык зыян тартканын айтышууда. Алардын катарында Жалал Абад облусунун Ноокен районунан Аруке Эргешева да бар. Ал Бишкек шаарына барып, бир туугандарынын жардамы менен тез арада үйлүү болом деп, Эслайн коммерциялык эмес турак жай кооперативине 647 000 төлөгөн. Азыр эми ден соолугунан жабыркаган жалгыз бой эне оорукчан кызы менен үйдөн же акчадан жок калдык деп кейип турат. Мен кайра айткам, бакыт мен акчамды кайтарып бер, үй алып бере албасаң. Десем, окуп жооп бербейт. Анан арыздасам, макул Ошко барып жазыңыз деди. Январда келип жаздым. Андан бери. Үйүңүз бар беле? Жок, мен үйүм жок башы. Мен жалгыз бой эне, мен ооруган кызым бар, ошо кызыма үй алып берели деп бир туугандарым жүгүрүп жүрөт мага. Мен өзүм иштебейм, мен өзүм дагы эме болбойм, үйдөмүн. 5 уулум бар. Фасылке жок, үй салайын десең. Бирөөнү болсам чыгарайын деп ойлодум да. Келдим, кесе компаниясы жакшы эле, конторасы, көзүм менен көрдүм. Ана айтты 25% келишимдерди жазып берген. 25% төлөсөңүз, онда акция деген чыгып 3 айда деген эле. Кийин 3 айда эмес 6 ай болду. Анан дагы бир келдим. Кесем, ол акция жоголду, 6 айдан 1 жылга чейин деди. 6 айдан 1 жылга чейин деди. Макул деп болдум, кеттик. Мына азыр 10 ай болду. Айга 4 миңден төлөп турасыз деген да. Макул деп мен үйгө келбей эле ошол немеден эл сомдон төлөп коюп, мына квитанциялар жүрөт. Төлөп коюп, ана жүрүп, 10 ай болду, бир көп келейинчи, очур мага ham жакындады экен деп келсем, офиси жабык. Анан турсам, мага ошондор бар экен да. Ой, ана шаардык сотто ошонун иши болуп атат, кече камалган деди, анан бул жерге келдим. Жалпы канча сумма чыгат? 528 000 төктүм мен. Нараазычылыкка чыккандар кандай жол менен болбосун кооперативге төккөн акчаларын кайра өндүрүп алууну көздөп турушат. Ушул тапта укук коргоо органдарына Эслайн коммерциялык эмес турак жай кооперативинин үстүнөн ондогон жарандар арыз менен кайрылышкан. Бүгүнкү күндө жабырлануучуларга келтирилген зыян 40 миллион сомдон ашкандыгы маалымдалат. Камалып, биздин акчабызды төлөп анан чыксын. Бунун мүлктөрү бар экен, алып койгон үйлөрү бар экен. Бишкекте чоң кенен келеген офиси бар экен. Сатсын, элдин акчасын берсин. Анан дальше иштейби, эмне кылат, биз башка талабыбыз жок, биздин акчабызды эле кайтарып берсин, үй алып бербей эле койсун, болду эми үйүнөн үмүт үзүлдү биздин, ушунча күттүк. Акчабызды кайтарып берсин, биздин башка талабыбыз жок. А мен иштейм, анан иш баштап, анан элге кайтарып берем дегенде убакыт кетип атпайбы? Биз да үйлүү болушубуз керекпи же? Квартплата төлөп, анан булар акча төлөп жүрөшүбүз керекпи? Кредит төлөп атат бул жерде карапайым адамдар. Өлүп кетти кече бир Кудай берди деген аке ушул семьясына бара албай жүрүп өлүп кетти. Зулушевка, генди прокурор Жапаровка, президентибиз, анан Камчыбек Ташиевке кайрылып кетет элем. Biz sizlerden akça surabайбыз, балдарыбызды багып бер дебейбиз. Biz көчөдө калдык, үй алып бер дебейбиз. Толука биздин укугубузду коруп бергиле суранабыз. Учурда кооператив финансылык пирамида катары иш жүргүзгөн деп шектелип жатат. Окуя боюнча тийиштүү материалдар топтолуп, кылмышка шектүү деп Эслайн коммерциялык эмес турак жай кооперативинин жетекчиси 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Булат башка жандардын акча каражатын өзүнө 100 000ден ашык акча айлык катары чегерип алып, андан сырткары 4 миллион ашык офисти арендага алып, ошого иштеттим деген негиздер менен акчаларды жоготуп иштеп жүргени аныкталган. Азыркы учурда бул кылмыш иши боюнча тергөө амалдары уланып жатат. Ошол менен бирге кошумча дагы жабырлануучулар күндөн күнгө келүүдө. Ушул менен бирге мен ушул учурдан пайдаланып, мен ушул Ош шаарынын тургундарына жана конокторуна кайтып кетет элем. Азыркы учурда мамлекеттик социалдык проблема болгон турак жай менен камсыз кылуу боюнча өз маселеңерди өзүңүздөрдүн күчүңүздөр менен чечүү учурунда ушул азыркы учурда түзүлүп жаткан турак жай кооперативдерин тандоодо же болбосо ошол эле учурда ошолорго акча берүүдө мындай кылдатык менен текшерип, алар менен түзгөн келишимдерди тактап окуп чыгып, ошондой эле ар бирин текшерип акча каражатын тапшырууну суранып кетели. Эслайн коммерциялык эмес турак жай кооперативинин түштүк аймактык филиалы 2020 жылдын 23 сентябрында ачылып, 2022 жылдын 1 февралына чейинки мөөнөттө иш алып барган. Белгилей кетсек, окуяга шектелип жаткан жаран 1994 жылы туулган Бишкек шаарынын жашоочусу. Ал буга чейин Сейф бизнес компаниясын түптөп калың элге таанылган.
Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.